Assalamu alaikum. Урматтуу экендештер, касиеттүү кыргыз элим. Өрүк зарлуу Баткен жеринен Айгүл тоосунан жалпыңыздарга жылуу салам жолдойбуз, салам айтабыз. Урматтуу экендештер, урматтуу бир туугандар, биз Рамазан айында баса белгилеп кетейин. Жалпы момун мусулман бир туугандардын Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. 12 айдын эң улуу, эң ыйык айы бул Рамазан айы. Рамазан айында көптөгөн элибиз кайрымдуулук иштерди жасап, көп сооптурга ээ болуп калсам деп аракет кылышат. Мына биз дагы ошонун катарында бүгүнкү учурда Кыргызстандын четинде жайгашкан, четин куурчап турган чет жерде жайгашкан областтарды кыдырып бир кайрымдуулук иштерди жасасак деп мен өзүм ушундай бир идея келди. Алгач баштаганда эле ушул Өрүк зарлуу Баткен областынан баштадык. Кечээ Баткен жерине келгенбиз. Андан кийин бизди Ысык көл областындагы муктаждар күтүп атат. Нарын областына барабыз, Кудай буйруса ушундай бир иш сапарыбызды улайбыз деген. Жакшы сапарга бел байлап үйдөн чыкканбыз. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, саат 6:30 болуп калыптыр. Орозо айы парковкадан ушул жерге жеткенче чарчап, үнүбүз деле чыкпай калган учур. Көргөзүп койсоңуз, биздин да машинабыз ошол жерде калып кетти. Ошол жактан жөө басып тоонун башына жетип келдик. Айгүл гүлүн издеп жүрүп, акыры караңыздар, мындай таштардын арасында, зоолордун арасында өзгөчө бир мындай жаналып, өзгөчө бир гүлдөп турган Айгүл гүлүнө жолугуп калдым. Албетте 2 жыл мурун дагы ушул Баткен жериндеги 2 жылдан деле ашып кетти, 3 жыл мурун экен. Баткен жериндеги Айгүл гүлүнө жолугуп калып, ошондон бери жүргөн учурубуз, жүрөгү ооруп жүргөн учурубуз бар. Бирок урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бул Айгүл гүлү Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө 2 гана жерде өсөт экен. Бул тарыхта да калган билесиздер. Бириси ушул Кыргызстан Баткен жеринде өсөт. Негизи бул жакты да көргөзүп койсоңуз болот. Мынакей бул мурун ушул тоолор каптап гүл кызарып турчу экен. Азыр Айгүл гүлү азайып калгандыгына байланыштуу мынакей жолдун жээктеринде каша тартып гүлдү кооруп калышкан акыркы жылдардан бери, азайып бараткандыктан. Бул Айгүл гүлүн сактап калайлы деп. Буну убагында эле ушундай каша тартып кооруп калса жакшы болмок эле. Ошондо гүл дагы мына тоону жыш жайгашып турса керек эле. Чыккандын баардыгы эле буну кайрап апестеп, карап, бир сугуйбаса дагы этияттап, мындай шактарын тартып койгондун ордуна баягындай кыйнап, жыга чабып, басып кетип, тебелеп кетип, кыскасы ушундай бир кыйналып, бул Айгүл гүлдөрү азайып кеткен. Жулуп дегендейчи. Бул Айгүл гүлүн мен толук тарыхын укканмын, азыр эстей албай турам. Ошондуктан мен сиздерге толук маалыматым так унутуп калгандыгым үчүн айтпай эле коюуну туура көрдүм. Бул Айгүл гүлү негизи тарыхы өтө укмуш. Мен угуп алып ушунчалык таң калгам. Урматтуу биздин YouTube баракчабыздагы көрүүчүлөр, балким Баткен жерин көрө электер бардыр. Балким Баткен жерин көрө электер бардыр. Айгүл гүлүн көрө электер бардыр. Мына ушул Баткен шаарынан четте жайгашкан Айгүл тоо деген жеринде мына ушул Айгүл гүлү жайгашкан. Мен келип отурганыма жарым сааттан ашып болуп калды. Ушул Айгүл гүлү менен сүйлөшүп, сырдашып, кеңешип кетип баратам. Бул дагы баягындай адамдын бир ички, негизи эле көпчүлүк адамдар ушул кадимкидей үйдөгү гүлдөр менен сүйлөшөт десе мен ишенбечү элем.
Бирок мынакей кадимкидей бул гүлдөр адамдын жан дүйнөсүн, жүрөгүн, сезимин эс алдырат экен. Андыктан сиздерди айтар элем, чакырам, сунуштайм, мүмкүнчүлүк болсо келиңиздер, көрүп кетиңиздер. Анан атайын Айгүл гүлгө келгенден кийин бул жерде Баткендин дагы көптөгөн жакшы жерлери бар. Андан сырткары сөзсүз жок дегенде бир адамдын жүзүнө жылмаюу тартуулап, кайрымдуулук жасап кетиңиздер демекчимин. Ким болбосун, мейли Баткенге барасызбы, көлгө барасызбы, Ошко барасызбы, сөзсүз бир адамдын болсо дагы бир ушундай кайрымдуулук жасап, жүздөрүнө жылмаюу тартуулап кетсеңиздер деп сунуштайт элем. Анан урматтуу мекендештер, дагы бир нерсени айта кетким келет. Бизде блогерлер көп азыр акыркы учурда. Чет жерге барып, ошол чет жактын кооз жерлерин укмуштуудай баягындай көз суктандырып бөлүшүшөт да. Анан мен ошондойлорго айтаар элем, урматтуу биздин мекендештерибиз, мүмкүнчүлүгү бар, сыртка барып эс ала турган бир туугандарыбыз, биринчи сиздерге сунуштаар элем. Кыргызстанда ушунчалык кооз жерлер бар. Мына ошол кооз жерлерди кыдырып, ошол жерлерди көрүп, ошол жерлерди эс алып, анан чет жакка чыгсаңыздар сонун болот эле дейт элем. Анан ошол блогерлер дагы мынакей момундай болгон Кыргызстандын кооз жерлерин эл менен бөлүшүңүздөр дейт элем. Мисал айтып берейинби, мына Баткен областында Айгүл гүлү бар, бир аз деме кылсаңыздар өрүк зар, өрүктөр гүлдөйт, эми арасына кирсең укмуш. Андан бир аз убакыт өткөндөн кийин кадимки ак турпак күрүчү бышат. Мына ошолор менен мактаныңыздар. Андан Ошко барсаңыздар Сулайман тоосу бар, Апшыр атасы бар, Кара Шоросу бар. Мен билбеген дагы көптөгөн жерлери бар. Бул мактана турган жерлери. Андан нары Жалал Абадка жетсеңиздер, Жалал Абадта Сары Челеги бар, Кара Алмасы бар, Арстан бабы бар. Эми укмуштуудай жаңак туннелдери бар, бардыгы менен мактансаңыздар болот. Андан нары өтсөң Таласта эмне деген кооз жерлер бар, Ысык көлдө эмне деген кооз жерлер бар, көлдүн жээгин айланып бүтүп жөн эле баягындай эс алууң токтобойт чындыгында. Көлдү айланып бүтүп чарчаган болсоң, Караколдун тээ башында лыжный базасы бар. Ал жерде кышы дагы, жайы дагы өзгөчө бир кооздук жаратып турат. Жет өгүз жери бар, укмуш эми. Нарындагы жерлерди эми кыскасын айта берсем, анын бардыгын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен өзүмдүн пикиримди сиздерге сунуштагым келип атат. Мүмкүнчүлүк болсо, мисалы шарт болсо, мисалы мен ушул нерсени кылат элем. Эл менен ушул кооздуктарды бөлүшөт элем. Атайын ушундай фотографтар бар, атайын ушундай операторлор бар. Кызыгып Кыргызстандын кооз жерлерин атайын бөлүшөт. Анан блогерлер дагы мен айтаар элем, баягындай акча табуунун аракетинде бир болбогон ыплас нерселерди эле бөлүшө беребиз го, мисалычы. Ошондон көрө Кыргызстандын кооз жерлерин, эл күткөн, биздин элибиз көргүсү келген, баргысы келген, бирок жетпей жүргөн жерлерди бөлүшсө деп мен сиздерге сунуштайт элем. Бул менин жеке гана оюм. Анан туура эмес комментарий калтырбаңыздар. Ушундай достор, туугандар, атайын Айгүл тоосуна чыгып, Айгүл гүлдүн алдына келгенден кийин видео менен бөлүшпөй коюу болбоду. Бул Айгүл гүлү менен жаңгыз ушул жерде жарым саат сүйлөшүп отуруп, анан сиздер менен эфир аркылуу моминтип бөлүшүп, байланышып, жүз көрүшүп турам. Келерки жылга чейин ушул Айгүл гүлүнүн келерки жылдагы гүлдөшүнө чейин аман эсен денибиз соо жеткиргенде Кудайым насип эткен болсун. Заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз бүтүн болсун. Ар бир момун мусулман бир туугандардын кармаган орозосу кабыл болсун. Рамазан айында кимде ким жок дегенде бир адамдын жүзүнө жылмаюу тартуулаган болсо, Алла таалам кылган ихсаныңыздарды кабыл кылган болсун иншалла. Андыктан берген колдон бололу, берүүчү колдордон бололу, көп муктаждарга жүздөрүнө жылмаюу тартуулайлы. Рамазан айында көп соопторду жасайлы демекчи элем. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кайрадан Айгүл гүлүн эмки жылга чейин көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.